Саламатсыздарбы, урматтуу агайыжылар. Биринчиден сиздердин ушу семинарга кызыкчылык жаратып катышып жатканыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Биздин ушул мындан ары семинар уюштуруп туралы деп мен сиздерге мурдатан дагы маалымат бердим эле. Биринчиден мен азыр өзүмдү кыскача тааныштырып коеюн. Албетте баардыгыңыздар менен, көпчүлүгүңүздөр менен мен таанышмын. Бирок менимче араңыздарда бири бирибизди тааныбаган дагы агайыжылардан болушу мүмкүн. Менин ат жөнүм Дүйшөн Акунов Мураталы Турганалиевич. Азыркы учурда Кыргыз Улуттук университетиндеги география факультетинде доценттик кызматты аркалап келе жатам да. Андан сырткары эл аралык Глоб деген илим жана билим берүүчү программа бар. Дүйнө жүзү боюнча 120 мамлекет мүчө. Ошонун Кыргызстандагы координатору катары 2019 жылдан бери иш алып барып келе жатам да. Бул боюнча дагы араңыздарда көпчүлүгүңүздөр билесиздер. Бүгүнкү биздин ушу семинарды уюштуруп жатканыбыздын негизги максатын дагы сиздерге кыскача айтып коеюн. Албетте азыркы техниканын заманында көпчүлүгүңүздөр Бишкектен же болбосо Оштон, чоң шаарлардан алыс айыл жергелеринде да иштеп жатасыздар. Бирок ушундай техниканын заманында айылда жатып болсо дагы маалымат алганга мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө болот. Вот Глоб программасы ушул Кыргызстандагы көрүнүктүү окумуштуулар менен силердин ортоңордо чоң илимпоздор менен, кызматкерлер менен сиздерди тааныштырып, байланыштырып, маалымат берүү жаатында ушул сыяктуу семинарлардын сериясын баштадык да. Бул семинар адатта мындай 3 бөлүктөн турушу керек деп мен пландап жатам. Биринчиси, мисалы, адамдын өзү жөнүндө. Бул ким, кандай адам, өзү жөнүндө таанышасыздар. Себеби дегенде мына вузда биз студенттерге сабак берип жатабыз. Китептин авторлорун билишет, бирок ал кайсы адам экенин, кандай кызматтарды аркалаган, кандай эмгектери бар, мындай тааныш эмеспиз да. Ошон үчүн ар бир адистин өзү менен таанышуу биринчи блок болот. Экинчи блок ошол адам иштеп жаткан уюмдун ишмердүүлүгү жөнүндө. Үчүнчүсү болсо ошо сиздердин суроо жоопторуңуздар менен коштолот. Арген Токтобеков, кичине микрофонуңузду өчүрүп коесузбу, пожалуйста. Контролду сыгайсыздарбы? Арген Токтобеков. Жакшы. Арген Токтобеков, бир эле жолу басып микрофонду өчүрүп койсоңуз. Рахмат. Дагы бир убакыттан пайдаланып мен эскертүү айтып коеюн. Азыр семинар презентация башталган учурда ар кандай сообщение келиши мүмкүн телефонуңуздарга. Аны ачып карайм десеңиздер, силердин телефонуңардын экраны бул главный экранга чыгып калат дагы, биздин презентацияга тоскоолдук кылат. Ошондуктан телефонуңуздарга, компьютериңиздерге колуңуздарды тийгизбей эле койсоңуздар сураныч. Анда бүгүнкү сиздерге тааныштыра турган биздин ушу география, жаратылыш, экология багытындагы чоң көрүнүктүү окумуштуулардын бири Толкунбек Асыкулович. Көпчүлүгүңүздөр уже тааныйт болсоңуздар керек. Толкунбек агай доктордук диссертациясын Германияда коргоп келген.
улуттук университетте дагы география башчысы болуп кызмат кылып жүргөн. Азыркы учурда Германиянын жаратылышты коргоо союзу бар. Ошонун Кыргызстандагы филиалынын директору катары абдан көп иш чараларды жүргүзүп келе жатат. Анда мен сөздү ушул Толкунбек Аскуловичке берип, анан презентациясын көрүп, ишмердүүлүгү менен таанышып, өзү менен таанышып, анан аягында суроо жооптор менен жыйынтыктап алсак деген сунушум бар. Анда Толкунбек агай, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу биографтар, агайлар, эжейлер. Менин атым Толкунбек Асыкулов. География боюнча ушул көп жылдан бери иштеп келатабыз. Анан биринчиден ушул география илимин, география предметин ушундай бир таратуу, ошол географиянын көйгөйлөрүн чечүү максатында ушундай бир блог деген жакшы программа чыгыптыр. Ошол Мурат Алыга чоң рахмат, ушул ишти алып география илимин өнүктүрүүгө, деги эле географтардын ушул эмне кандай көйгөйлөрү бар, кандай иш чаралар өткөрүлүп атат, ошол боюнча ушул чоң иш алып барып атканына ыраазычылык билдирип кетким келет. Экинчиден, география эже агайлар, сиздерге рахмат. Мектептин мугалими болуш бул өтө татаал, чоң, көп кырдуу ушундай бир кесип да. Мен да бир учурунда география сабагынан мектептерге сабак берген учурларым болгон. Анан илим жагына өтүп кетип, жанагындай эл аралык долбоорлорго өтүп кетип, андан бери географиянын мектепте кандай болуп атканына көп мындай кичине алыстап кетип атам. Анан бүгүнкү ушундай уюштуруу чарасы аябай жакшы болуп атат. Сиздердин дагы көйгөйлөрүңөр ошондой болсо, мүмкүн суроолоруңар бар, ошолорго да жооп берсемби деп колдон келишинче жооп берүүгө аракет кылайын. Анан ошол сиздерге чоң рахмат. Ушул географияга күйүп, ар кайсы регион болсо да, ар кай жактан болсо да өзүңөрдүн ишиңерди татыктуу аткарып келатканыңарга чоң рахмат. География акыркы жылдары ушул кээ бир учурларда өйдө төмөн учурлар болуп атат. Географияны өнүктүрүү маселеси азыркы учурда курч болуп турган учур. Ал эми кээ бир мамлекеттерде географияны биринчи орунга коюп, көпчүлүк учурда ушул география илими көп коомдук, социалдык, экономикалык, саясий иштерге дагы көп көмөгүн көрсөтүп келүүдө да. Анан бул бизде дагы, Кыргызстанда дагы ошондой деңгээлге жетиш керек деп мен ошондой ойлоп жүрөм да. Презентацияны коюп коеюнбу, Мурат Ага, кое берелиби? Презентацияны койсоңуз, жок, сиз койсоңуз дегенде өзүңүзгө жылдырганга удобный болот дейм да. Мурат Ага кандай кылчу эле? Жана стрелкага Мурат агайдын үнү угулбай жатат. Мурат Ага. Толкун агай, стрелканы бассаңыз. Толкунбек агай, басып эле главный экран дегенди басасызчы. Начать показ деген бар, стрелканы бассаңыз ылдый жагында. Анан весь ваш экран. Андан кийин сүрөттү басып туруп поделиться деп коесуз. Поделиться, Эми презентацияңызды ача берсеңиз болот да. Эми ачылды, Толкун агай. Ылдый жактан эмне презентацияңызды ачып эле кадимки компьютерден көрсөткөндөй эле мете бересиз. Жок, ачылдыбы? Ал жака тийбеңиз, ачылды. Презентацияңызды ачып бериңиз компьютерден.
Толкунбек агай Zoom Açıldı? программасы менен иштеп жүргөн экен. Ачылды. Полный экран кылып алсаңыз. Жакшы. Көрүнүп атабы? Көрүнүп атат, жакшы, абдан жакшы. Мен негизги бүгүнкү чыгып сүйлөшмө 3 маселе 3 бөлүктөн десек болот. Биринчи өзүмдү тааныштырып кетейин. Экинчиден өзүмдү тааныштыргандан кийин бир дагы film бар биздин уюм жөнүндө. Ошону 10 мүнөттүк фильмди көрсөңүздөр, андан кийин андан суроо жоопко өтсөк болот да. Мен эми ушул 2000 жылдан 2002 жылга чейин Германиянын Грайсвальд деген шаарында ошо университетинде ботаника жана ландшафттык экология деген институт бар. Ошол жерде докторант болгом. Анан ал жерде ошо 2 жылдык убакытта өзүмдүн диссертациямды жактап, аларда ошо доктор рерум натуралиум деп коет, которгондо табигый илимдердин доктору деген наам беришет. Ошону 2002 жылы алгам. Андан кийин Кыргызстанга келип, нострификация же болбосо азыркы Кыргызстандын ошо илиминин деңгээлине формалдуу түрдө жеткизиш үчүн география илимдеринин кандидаты дегенди Кыргызстандан дагы өзүнчө диплом катары беришкен дагы. Анан 2006 жылы ошо экология боюнча доценттикти алгам. Бул презентацияда көрүп турган картаны мен атайын коюп койдум, себеби ушул географтар карта менен гана иштегендиктен, биринчиден ушул мен диссертациямдын негизги ушул изилдөө аймагы ушул болгон. Бул жерде Ысык көл областынын бардык территориясы жана Нарын областынын 3 району кирген: Кочкор, Актала, Ат башы, Нарын, Ат башы райондору кирген да. Себеп дегенде бул ошол мына азыркы мен учурда иштеп аткан НАБУ уюмунун чоң долбоору болгондагы ушул территорияга биосфералык аймакты түзүү, жаратылышты коргоо бир аймагын түзүү боюнча бир чоң долбоор келген. Ошол долбоордо ошол жерден баягы аспиранттык учур болчу, ошол жерге изилдөө иштери ушул аймакта жүргүзүлгөн да. Анан бирок кийин бара ошол бардык ушул изилтенген территория биосфералык аймак болгон эмес дагы Ысык көлдүн административдик аймагы ЮНЕСКОда таанылып, анан өзүнчө биосфералык аймак катары таанылып калган. Сиздер көрүп турган сүрөт бул Михаил Зуко, бул мен Германиядагы жетекчим. Жанында Чыңгыз Айтматов турат, өзүңүздөргө белгилүү. Бул мен жетекчим өзү ушул биринчи Кыргызстанга ошо биосфералык аймакты түзүү идеясын алып келип, анан ушул жаратылышты коргоп калуу боюнча жаңы долбоорду алып келген дагы 1994 жылдан баштап Кыргызстанда ушул долбоор ишке аша баштаган. Келгенде эле ушул биздин улуттук университеттеги география факультетине келип, ошол факультеттен бул долбоор башталгандагы ошол долбоорго мен аспирант катары кабыл алынгам. Анан бул иши эми Германиядагы белгилүү инсандардын бири болуп саналат. Нобель сыйлыгынын альтернативдүү лауреаты. Азыркыга чейин, азыр эми 80 жашка чыкты. Ушуга чейин баягы илимий иштерди аткарып, дагы деле жаңы муундарды өстүрүп келүүдө десек болот. Азыркыда дагы бул киши менен биздин байланышыбыз бар. Өзүнүн Михаил Зуко деген өзүнүн дагы фонду бар. Ошол фонд дагы өзүнчө жаратылышты коргоо иш-чараларын аткарып келүүдө. Эми баягы диссертация жакталгандан кийин дагы кээ бир илимий эмгектер чыкты. Ошо Германиянын журналдарына чыкты менин эмгектерим. Ошо атайын ичине
кээ бирлерин көргөзөйүн деп көргөзүп койдум. Германиянын, Россиянын ошол илимий журналдарында чыккан. Мындан тышкары эме боюнча Германияда Ганновер шаарында географиялык илимдер, географиялык иштер деген дагы бир журнал чыгат. Ошондо дагы Кыргызстан жөнүндө өзүнчө илимий изилдөөлөрдүн жыйынтыктары чыккан. Бул көрүп турган сиздердин алдыңыздардагы ошол журналдарда менин эмгектерим бар. Андан тышкары дагы ушул биосфералык аймактарды түзүү, ошолордун көйгөйлөрү жөнүндө дагы китеп чыккан 14-жылы. Анан ага чейин дагы бир топ иштер чыккан, ошо биосфералык кыргыз тилинде дагы ошо биосфералык резерват жана аны Кыргызстанда түзүү жөнүндө ошо диссертациянын негизиндеги китептерди атайын кыргызчага которуп, кыргызча кылып чыгарганбыз. Ошо биосфералык резерват деген эмне деп ошо кыргыз тилинде атайын чыккан эмгек да бул. Андан тышкары кийин ошо методикалык көрсөтмөлөр, кыскача түшүндүрмөлөр катары дагы эмгектер чыгып келатат. 19-жыл болсо жалпы ошо Кыргызстандын өзгөчө корголгучу жаратылыш аймактары деген китеп дагы чыкты. Бул дагы ушул жаратылышты коргоо аймактарынын азыркы учурдагы көйгөйлөрү деги ошондо кандай жаратылышты коргоочу аймактар бар экенин жалпы ушул окурмандарга ылайыкталганбыз. Мындан тышкары илимий иштер дагы ушул Кыргызстандын илимий журналдарында чыгып турат дайыма. Азыркы учурда да ушул биздин уюмда кандай иш болсо ошол илимий түрдө жыйынтыктарды чыгарып турабыз. Мындан тышкары чет өлкөдөн дагы чыккан англис тилинде кээ бир макалалар бар. Оң жакта турган бул илимий методикалык эмгектердин тизмеси мен бир барагын эле көргөздүм, бирок ошо мындай баягы тизмеси катары көргөзүп койдум да. Анан эми баягы илимди жактап келгенден кийин, Германиядан келгенден кийин Volkswagen деген фонд бар. Германиянын ушу илимий чөйрөнү коргогон дагы бир жакшы фонд бар. Бул Volkswagen деген жана машина чыгарган фонд эмес, бирок бул өзүнчө илимий, өзүнчө ишканада, өзүнчө уюм десек болот. Анан ошол фонд дайыма ушул чет өлкөдөгү илим постторго көңүл бөлүп, ошолорго жардам берүү максатын койгон да. Ошо 2004-жылы Кыргызстан түштүк аймагындагы жаңгак жемиш токойлорун коргоп калып, ошону колдонуу боюнча дагы бир жанагы менин жетекчим, мындан башка дагы ошо географ илим посттор менен чогуу ошол Жалал Абад областында бир чоң долбоор ачылгандагы ошол иштер 3 жылга чейин созулуп, илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Бул иште эми ошол жаңгак токойлорунда кандай көйгөйлөр бар, ошол мурун союз учурунда кандай иштер жүргүзүлгөн, кандай ошол токойду колдонуу, жаңгак токойлорун колдонуу, экологиялык акыбалы кандай, анан кийин баягы жаратылыш ресурстарынын пайдалануусу Советтер Союзу таркагандан кийин жанагы жаңы суверендүү мамлекет болгондон кандай өзгөрүлүп атат деген ушул маселелер козголуп, илимий эмгектер ишке ашканда. Анан ушул долбоордун негизинде ошол жалпы жаңгак токойлору изилденип чыгып, анан ушул биздин жетекчибиз аны ЮНЕСКОга дүйнөлүк табигый мурас катары киргизели деген идеяны айткан. Ал ошол эмгиче ишке ашпай жүрөт, бирок муну дагы алып кеткенге иш аракеттер болууда азыр. Толкунбек агай, бир мүнөт кечирип коюңуз. Презентацияңызды кайра ачып коесузбу? Жана бир агай кирип кетти, мына бузуп салды да биздин презентацияны. Кайра жанагындай кирип ачып койсоңуз презентацияңызды. Кайра ачайынбы? Нурсултан Абдумомунов, пожалуйста. Телефонуңузга тийбей турсаңыз чыксаңыз экрандан. Нурсултан Абдумомунов. Рахмат.
сураныш телефондорыңузга тийбей турсаңыздар. WhatsApp'tan ар кандай сообщение келсе, ачып жиберсеңиздер кирип кетесиздер да. Ачылды, эми презентацияңызды ача бериңиз Толкун агай. Жанагындай папкаңызга кирип туруп. Папкамга кеттими? Азыр. Так. По-моему, сиздики свернуть деле болуп турат болуш керек, же? Şu yaka ketip kaldı hazır. Hazır bir yaktan da çalıyor. Açıldı bu? Açıldı. Emin çoğun etmesiniz. Kaysi yerinden başlayın? Kayerden toktap kaldı? Жанагы жылдыра берсеңиз мен айтайын азыр. Так. Вот ушул жерге келгенсиз. Hem özünüzler görüp turganda şu... Агай, Толкунбек агай, мынау панель управлениеде турат сиздин презентацияңыз. Төмөн жакта карасаңыз компьютерде. Жок, табында ачылды уже. Çıktı mı? Көрүндү. Жакшы. Göründü mü? Жанагы долбоордун ушул негизги максаты ушул токойду пайдалануу боюнча изилдөө иштери жүргүзүлүү болгондо, анан мында ошо Союз учуруна чейинки кандай токойду пайдалануу, ал жерде кандай көйгөйлөр, ошол жердеги социалдык экономикалык иштер кандай болгон. Анан Союз таркап суверендүү мамлекет болгондон кийин кандай токойду пайдалануу иштери болуп атат деген ошол бир салыштырмалуу, аны ошол мурунку учур менен азыркы учурдун көйгөйлөрүн туура чечүү маселесин козгогон ушундай бир илимий долбоор болгон да. Анан бул долбоордо бир топ жанагы аспиранттар, докторанттар катышкан. Биздин Кыргызстандан дагы 2-3 ушул долбоордун негизинде Германиядан жактап келишти. 2010-жылдары жактап калышты го. Мен чыгып калат экенмин. Анан Германиядан дагы докторлук иштерин ушул көйгөйлөр боюнча илимий иштерин жактаган учурлар болгон. Анан бул эми негизинен илимий иш болуп, ошол биздин Кыргызстандын илимине экологиялык көйгөйлөрүн көтөргөнгө бир жакшы долбоор болду деп ойлойм да. Анан бул эми жана айтып кеткендей, ошол долбоордун негизинде биздин жетекчибиз Михаил Зуко ушул жаңгак токойлорун ЮНЕСКОнун дүйнөлүк табигый мурастарына киргизүү боюнча дагы ошол учурда эле 2007-жылы өзүнүн оюн айтып, ошол ЮНЕСКОга дагы ошол көйгөйдү, ошол суроону койгон. Анан бирок эми ал иш ичине токтоп калды. Бул ишти азыр учурда дагы көтөрсөкпү деген ойлор болуп атат. Анан эми мында ошол көйгөйлөрдөн болуп ошол жердеги жанагы кап маселеси, токойду пайдалануу, мурунку архивдик изилдөөлөрдү карап чыгып, анан жанагы проекттин жакшы жыйынтыктары чыккан ошол учурда. Эми азыркы учурда мынакей жана мен айтып кеткен мен диссертациянын негизги темасы болуп ушул биосфералык аймактарды Кыргызстанда түзүү болгон. Бул дагы мен азыр иштеп аткан НАБУнун биринчи долбоору деп айтсак болот. Ошол биосфералык аймак же болбосо биосфералык резерват деген түшүнүк ошол эле ЮНЕСКОнун жана сивил стратегиясында кирген маселелерден болуп саналат. ЮНЕСКОнун жанагы адам жана биосфера программасында бул долбоор негизги бир идея болуп саналганда, ошону Кыргызстанга 1994-жылы ошол жанагы идея келип чыкканда, анан бул Кыргызстан эле үчүн эмес, жалпы Борбордук Азия же болбосо Орто Азия боюнча жакшы салым болот деген ойлор келген.
Анан жанагы мен айтып кеткен ошол биринчи биосфералык резерваттын ушул Набу көтөргөн биринчи территориясы ушул аймак, мынакей жалпы Кыргызстандын чыгыш аймагына кабыл алынган да. Анан эми ошол биосфералык аймактын түзүлүшү менен бул ЮНЕСКОга катталып, Ысык көл биосфералык аймагы деп ЮНЕСКОга 2001 жылы катталгандагы, анан ошол жалпы Кыргызстандын 25% аймагын жалпы ушул корголчу аймак катары ошол официалдык түрдө катталган. Бул боюнча 1998 жылдагы парламентте ошо биосфералык аймактар жөнүндө дагы мыйзам кабыл алынган, жанагы иш группасы, жумушчу группасы ушул закондорду иштеп чыгып, анан атайын ушул проекттин негизинде жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Анан азыркы учурда эми өзүңөргө белгилүү Ысык көл биосфералык аймак болуп саналат. Муну жалпы өзүнүн балыкчы шаарында өзүнүн генералдык дирекциясы бар. Ошол жерде ошол уюм жалпы Ысык көл областы боюнча жараштык коргоо боюнча иш аракеттерди алып барууда. Эми азыркы учурда мен Кыргызстандагы Набунун жобосу Германиянын жараштык коргоо союзунун филиалында эмгектенип атам. Бул филиал эми жана айтып кеткендей, Набу өзү 1994 жылы келген дагы 2011 жылы бул жерге өзүнүн расмий түрдө филиалын ачкан. Анан ошол 11 жылдан баштап Кыргызстанда жараштык коргоо боюнча иштерди алып баруудабыз. Негизги максаттарынан болуп бул жерде ушу жараштык коргоо, анан бул жерде эми браконьерчиликке каршы иштерибиз бар, ошол жүргүзөбүз. Жанагы жаракат алган жаныбарларды кайра калыбына келтирүү боюнча дагы өзүбүздүн реабилитациялык борборубуз бар. Мониторинг жана илим боюнча дагы бөлүмүбүз бар. Коомчулук менен иштөө боюнча дагы бир бөлүмүбүз бар. Анан бирден бир жакшы негизги бөлүмдөрүбүздөн болуп, бул экологиялык билим берүү, жергиликтүү калк менен иштешүү бөлүмүбүз бар. Бул ушу сиздерге көбүрөөк ылайыктуу ушул бөлүмүбүз. Эгер ушул биз менен иштешебиз десеңер, биздин өзүбүздүн жанагындай байланыш телефондорубуз, контактыбыз, өзүнүн сайтыбыз бар, Набу PG деген. Ошол жерден алып, биздин экологиялык билим берүү бөлүмүбүз менен чогуу иштесеңер болот. Эгер заявка берип, ошондой экологиялык билим берүүнү өткөрөлү десеңер, биздин ушул бөлүмдүн кызматкерлери барып, силер менен чогуу кызматташып, ошол силер менен чогуу сабак өтүшүп, жана таркатуучу материалдарыбызды берип, дагы ошол чогуу иштешсек болот деген ойду айткым келип атат да. Негизгиси ошол эми мен анан эми ушул жалпы Набу уюму боюнча мен дагы айтпай эле коеюн убактыңарды алып, жана фильмди көрсөңүздөр, ошондо жакшы айтылган. Ал жерде менин интервьюм да бар. Анан жалпы ошол жерден баягы фильм катары көрсөңөр жакшы түшүнүктүү болобу деп ойлойм да. Рахмат Толкунбек агай. Азыр жана биз башында айткандай өзүңүз жөнүндө жана негизги алып барган иштериңиз жөнүндө кенен тааныштырып өттүңүз. Азыр мен ушу Набу уюму жөнүндө дагы сиздер кененирээк маалымат алыш үчүн Набу жөнүндө мен кыска 10 мүнөттүн тегерегиндеги видеону коюп берейин. Аны көргөндөн кийин анан биз суроо жоопторго өтсөк. Сураныч, микрофондоруңуздарды өчүрүп койсоңуздар, анан телефонго тийбей турсаңыздар, сураныч. Набу Германиянын табиатты коргоо жаатындагы эң ири бейөкмөт уюмдарынын бири. Кыргызстанда бул уюм жоголуп кетүү коркунучун
Экранды көрүп жатасыздарбы? Сураныч, бирөөңүздөр билдирип койсоңуздар анан. Ооба, көрүнүп жатат. Рахмат. Көрүндү. НАБУ Германиянын табиатты коргоо жаатындагы эң ири бейөкмөт уюмдарынын бири. Кыргызстанда бул уюм жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын түрүн коргоо, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жана аймактардын туруктуу өнүгүүсүн түзүү иштерин жүргүзөт. Ишмердүүлүктүн эң эле ийгиликтүү багытынын бири деп элбирстик коргоо программасын айтсак болот. Себеби Кыргызстандын тоолорунун өзү акыркы күндө такыр эле Geçir konunsar звук угулуп жатабы? Сиздин Видеону куулган жокпу? Ошо видеону куулбай атат. угулбай жатат. Мага угулуп жатат, бул жерде кандай азына кайра коеюн анда. Может, попробуйте перезагрузить, потому что у многих, по-моему, звук не идет. Жок, митте мына параллельно звук бербейт го, мит приложениесинде. Ошон үчүн болушу мүмкүн. НАБУ Германиянын табиатты Угулбай жатат. коргоо жаатындагы Азыр 1 мүнөт кайра. Видеону коюп комментарий берип кетсеңиз, баргай бир кошумча. Кандай дейсиз? Видео кетсе сиз комментарий берип кетсеңиз, видео кетсе сиз комментарий берип кетсеңиз дейм. Азыр отуруңуз, анда мен дайыр жол ачып көрөйүн. Үн угулатпы, текшерип көрөлү, болбосо ошондой кылалык. Так, 1 мүнөт. эң ири бейөкмөт уюмдарынын бири. Кыргызстанда бул уюм жоголуп кетүү коркунучунда турган Жок. Жок, угулбай эле жатат. Жок, угулбай жатат. Так, Толкунбек агай, бул жердесизби? Ооба, бияктадым. Бул жерде мындай болуп атат, бир техникалык маселе чыгып атат. Видеолорду көрүп атышат, бирок звук угулбай жатат да. Ошон үчүн негизги моменттер жөнүндө сиз кыска комментарий берип кете бересизби? Сураныч. Макул, мен ошондой дейин анда. Это видео на YouTube есть. Эми кичине угулду. Кайра угулбай калды. НАБУ Германиянын табиатты коргоо жаатындагы эң ири бейөкмөт уюмдарынын бири. Кыргызстанда бул уюм жоголуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын түрүн коргоо, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын жана аймактардын туруктуу өнүгүүсүн ошого карата тартылганда, анан атайын режиссерлор келип, Кыргызстандын эле режиссерлору ушул биз жөнүндө, биздин эмгек жөнүндө, иштер жөнүндө катып кеткен. Анан негизинен эми биз илбирсти коргоо боюнча иштерди алып барабыз. Жанагы биздин жана айтып кеткендей, бул жерде мына ушунда укмаксыңар да дегендей да. Анан негизи бизде 4 жана бөлүм бар. Биринчи антибраконьердик тобубуз бар, группа Барс деп коебуз. Ал ошол Кыргызстанда жалпы жанагы жаратылышты коргоо уюмдары менен чогуу, мамлекеттик уюмдар менен чогуу браконьерчиликке каршы иштерди алып барат. Ал уюм ушул жалпы эле жаратылышты коргоо боюнча, анан негизгисине ошол илбирсти коргоп калуу боюнча маселеси көтөрүлүп келатат да. Анан бул 4 кызматкерден турат. Жалпы ай сайын ушул эмеге барып турат, рейдтерге чыгып турушат. Силер көрүп турган илбирстер болсо, биздин жана реабилитациялык борборубуз бар. Ошол жерде азыркы учурда 3 илбирс бар. Булар жанагы жаракат алган илбирстер да, карып калган, анан жаратышка кой бергенге ылайыксыз болуп калган, ошо жашаган илбирстер. Силер көрүп турган бул биздин офисибиз. Ошол жерде ай сайын өзүнчө чогулуш болуп турат. Ошол жерде ар бир уюм өзүнүн бир айда кылган
иштерин информация берип, отчет берип, анан ошо талкуу жүргүзүп, кийинки айга өздөрүнүн пландарын коюп, анан иш аракетин кыла башташат. Бизде жанагы экологиялык бул көрүп турган, биз силер уксаңар керек, ошо 20-жылы атайын карган алсыз илбирс келип, ошо келгенде биз ошону өзүбүздүн реабилитациялык борборго алып барып, дарылап, ошо кылып атабыз. Биздин экологиялык билим берүү борборубуз бар, бул Кара Кожур өрөөнүндө. Ошол жерге атайын билим берүү, ошо бийик тоолуу региондорго экологиялык билим берүү боюнча иштерди аткаралы деп ошол жерге өзүнчө экологиялык борбор ачканбыз. Негизинен ошол жанагы топозчулукту өнүктүрүү, жаратылышка терс таасир бербегендей кылып, ошо элди башкача кошумча финансылык жактан колдоо көрсөтүү боюнча проект болгон. Андан тышкары Чоң Кемин регионунда дагы бир чоң проект болгон, 3 жылдык проект болгон. Ошол Чоң Кемин жаратылыш паркына материалдыктарды, жардамдардан бердик. Анан жанагы мониторинг иштерин жүргүзүп, фотоловушка, фото капкандарды алып берип, ошо кээ бир материалдык иштерди аткарганбыз. Андан тышкары мына силер көрүп аткан бул 2013 жылы чоң дүйнөлүк форум болгон. Бул жерге 12 мамлекет, башкача айтканда жана илбирс байырлаган 12 мамлекеттин эксперттери, ошол жаратылышты коргоо министрлери, кээ бир мамлекеттин парламенттин спикерлери ошо келип, атайын катышып, ушул жерде илбирсти коргоп калуу боюнча бир чоң конференция, форум болгонда, силер көрүп турган ошол илбирс тараган аймактар. Анан ошол жерде айтылып, анан Кыргызстанда, Бишкекте биринчи жолу ошол илбирсти коргоо боюнча глобалдык секретариат ачылып, азыркы учурда ошо 12 мамлекет менен чогуу иштешип атат. Бул иш эми жана 12 мамлекеттин эксперттери менен чогуу аткарылып, ошол илбирстин көбөйүшү же азайышы боюнча маселелер козголуп, жалпы маалымат алмашуу жана көйгөйлөрдү чечүү боюнча жаңы долбоорлорду алып баруу иштерин жүргүзөт да. Анан бул жерде осы антибраконьерлик иштер, ошол биздин жана антибраконьерлик группабыз чогуу иштерди аткарып, ушу ар кандай рейдтерди аткарып турушат. Силер көрүп аткан бул реабилитациялык борбор, өзүнчө илбирстерден тышкарда башка жаныбарлар бар, сүлөөсүн бар, башка канаттуулардын түрлөрү бар. Ошол жерде айыктырылып, ветеринардык көзөмөлдөө болуп, анан айыккандан биз кайра жаратылышка кой берип турабыз. Анан экологиялык билим берүү дагы бөлүмүбүз бар. Ал ошол жана айтып кетпедимби, ошол баардык региондорго барып, өздөрүнүн иштерин сиздерде болгон мугалимдер менен жалпы экологиялык билим берүү, тарбия берүү боюнча иштерди аткарып турушат. Акылбуу деген экранды телефонго тийбей туруңуздар деп эскертип атат го, эми чыгып кетти дагы. Акылбуу эже чыгып коесузбу сураныч? Акылбуу эжеке, телефонуңузду карап коесузбу? Экранын баарын жаап салды да. Акылбуу эже. Бекер кыл да. Чыгып коесузбу? Сураныч. Акылбуу эже, телефонуңуздан чыгып коесузбу? Сураныч, экранга кирип кеттиңиз. Акылбуу эже, Зулушова. Кечирип коюңуздар, кичине күтүп туралык. Акылбуу эже. Вот жакшы, азыр мен
кайра киргенге аракет кылайын. Сураныч телефонуңуздарга тийбей турсаңыздар, тоскоолдук жаралбасын. Азыр кайра көрүнүп атабы? Göründü. Ооба, көрүндү. Толкун агай, улантып берсеңиз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул биздин жана группа Барс деген уюмубуз, бөлүмүбүз жана браконьерлерди эле кармап ошондой болбостон өзүнчө түшүндүрүү иштерин да аткарып жүрөт да. Азырыңыздарда көрүнүп турган бул экологиялык билим берүү иштери Бишкек гуманитардык университетинде ушул 23 октябрь илбирсти коргоо күнүнө карата дагы чоң иштерди аткарып, чогуу вуздар менен дагы иштерди аткарып жүрөбүз. Мындан тышкары жайлоолордо дагы ошол жай учурунда дагы өзүнчө балдарга билим берүү иштерин аткарабыз да, жайкы учурда дагы. Студенттер менен практика өткөрүү иштери жүрөт. Болсо биздин Гүлайым Эдералиева деген кызыбыз ошол билим берүү, экологиялык билим берүү боюнча ошо бизде адис болуп иштейт. Ошол өзүнүн иштери боюнча айтып аткан учурда, азыркы учурда. Биздин чыгарган эмгектер, ошол таратуучу, быйыл эми биз эмдиги жылы ушул бир ой болуп атат. Президенттин атына кат жазсакпы деп атабыз. 2023 жыл экологиялык билим берүү жылы деп жарыяласаңыз деген бир суранычты келген атабыз. Эгер ал макул болуп калса, эмдиги жылы экологиялык билим берүү жылы болуп, ошол боюнча да бир жаңы долбоорлор аткарылабы, жаңы инвестициялар келеби деген ойлор менен ушул максатты көздөп атабыз. Мындан тышкары бизде жана фото капкандарды коюу учуру бул. Ошол фото капкандардын жардамы менен илбирстердин жана башка жапайы жаныбарлардын жүргөн учурларын ушул тартып, аны идентификациялап, аны ошол санын билүү максатында андай иштер да жүргүзүлүп атат. Бизде ушул башка партнерлор менен чогуу 2023 жылы Кыргызстандагы илбирстин так санын, так эмес, баягы болжолдуу санын билип берсекпи деген бир план койгонбуз дагы. Азыркы учурда ошол мына Кыргызстандын аймактарында ушул фото капкандар менен иш жүргүзүлүп атат. Буга чейин ошо түштүк Баткен областындагы Түркстан тоогуркасында бир топ 90га жакын фото капкандар коюлуп, ошол жердеги илбирстин саны азыркы учурда идентификациядан өтүп атат да. Так саны бара-бара белгилүү болот. Анан мындан тышкары ушу жалпы Кыргызстан башка аймактарына дагы ошо фото капкандар коюлуп, жаныбарлардын санын аныктоо иштери жүргүзүлмөкчү. Мындан тышкары ушул студенттерди чогултуп, эде бир тазалык акцияларын өткөрөбүз. Кээ бир мындай капчыгайларга барып, мусор таштанды терүү акцияларында өткөрүп жүрөбүз, чогуу бир башка уюмдар менен чогуу. Мына кээ бир жерлерге ушул илбирсти коргоп калуу боюнча дагы агитациялык, пропагандалык иштер аткарылып келүүдө. Жана айтып кеткен чоң кемин Кара Кыжыр өрөөндөрүндө дагы ушул бийик тоолуу региондорду ошолордун экосистемасын коргоп калуу боюнча дагы иштер азыркы учурда аткарылып келүүдө. Бул фильмде жана YouTube'да бар, азыр үнү чыкпай атпайбы, аны шашпай дагы өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Тагыраак маалымат. Бул азыр көргөзүлүп аткан Biosphere Expedition деп, биосфералык экспедиция деген дагы бир уюм бар, бул да Германиянын уюму. Ошолор жана волонтерлорду жиберип, илимий изилдөө иштерин биздин Кыргыз Ала тоосунда азыркы 5 жылдан бери аткарып келүүдө. Биздин уюмдун кызматкерлери менен чогуу ошол жакта илбирстин жүргөн жерлери, жаныбарлардын жүргөн жерлерин аныктап, ошо илимий
иштер жүргүзүлүүдө. Могу көрүп турганыңыздардын баары жанагы фото капкандардан алынган сүрөттөр. Булар болсо ошо биздин режиссердун атайын тартылган сүрөттөрү. Негизинен бүттү бул фильм бүттү. Бул биздин тарыхый эмес. Калган чалабыла көрүнсө жакшылап YouTube'дан көрүп алсаңыздар да болот. Ушул фильмди иштеп койсоңузго группага. Так, мындай кылалык. Урматтуу коллегалар, мени угуп жатасыздарбы? Ооба. Жакшы. Анда Толкунбек агай, сизге өзүмдүн атымдан жана ушу көп сандаган Кыргызстандын баардык райондорунан катышты окшойт. Мен байкаганыма караганда сизге ушул мугалимдердин атынан дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде азыркы учурда маалыматка суусап турган учурубуз. Нуралы агай, микрофонун сөчүп койсоңуз. Убактыңызды. Нуралы агай, өчүрүп койсоңуз микрофонуңузду. Рахмат. Анан мына ушу Толкунбек агай менен жана Толкунбек агайдын жетекчилиги астындагы уюм НАБУ жөнүндө кенен маалымат алдыңыздар. Алып барып жаткан иштери жөнүндө кенен маалымат алдыңыздар. Мугалим үчүн бул маалымат эң чоң курал болуп эсептелинет. Андан сырткары мына Кыргызстанда бир эле уюм канчалык чоң иш-чараларды алып барып жаткандыгын көрдүңүздөр. Даже сыркоолоп ооруп калган жаныбарлардын ден соолугун чыңдап кайра жаратылыштын койнуна кой берип жатканга чейинки иш-чараларды алып барып жатат. Анан менин максатым, мен дагы ошол Германияда жана Толкунбек агай айткан Volkswagen фондунан грант алып, доктордук диссертациямды ошо Германияда защита кылгам. Анан мына Толкунбек агай дагы абдан жакшы билет. Өзгөчө ал өнүккөн мамлекетте мектеп мугалими, вуздар, илимий кызматкерлер, баардык уюмдар мындай бир карым катнашта иш-чараларды чогуу алып барышат да. Мында көзүң ачылат. Ошол нерсени биз дагы Кыргызстанда бир жол баштап, ошо көрсөтүп, биргеликте иштесек деген максат. Мына бүгүн сиздер Толкунбек Асыкулов агай менен таанышып алдыңыздар. Өзү дагы айткандай көптөгөн иш-чараларды алып барышат. Эгерде ар бириңердин мектебиңерге бара албаса дагы район болуп, географтар биригип, ошол районуңардагы кандай көйгөйлөр бар, экологиялык жактанбы же жаратылыштабы, кыскасы биздин сферага жакын кандай гана көйгөй болбосун, өзүңүздөр кеңешип, ошол райондун жок дегенде бир айылына чогулуп, НАБУ менен биз менен ушу биргеликте чоң иш-чараларды алып барсак болот да. Илимий долбоорлорду түзүп чогуу иштесе болот. Ошон үчүн сиздерден дагы чоң баягы активдүүлүктү, кызматташтыкты күтөбүз. Анда азыр суроо жоопторго өтсөк, суроо берчү агай эжелер микрофонуңуздарды иштетип, анан суроо берсеңиздер болот. Акылбуу эже, Зулушева, акылбуу эже, микрофонуңузду өчүрүп коюңузчу, пожалуйста. Агай, саламатсызбы? Рахмат. Саламатсыздарбы? Жанагы агай Толкунбек агайдын фильмин группага жүктөп койсоңузго, Аны сөзсүз түрдө мен сиздерге группага ссылкасын жөнөтөм. Аны дагы бир жолу көрүп аласыздар. Азыр суроолоруңуздар болсо дагы берсеңиздер болот. Агай, саламатсызбы? Мен суроом Толкунбек агайга. Ошол азыркы агайдын көрсөтүп кетти го слайдтарда. Жаратылышты коргоо боюнча китептерди, ошол боюнча китептерин кайсыл жерлерден алсак болот биз Ош шаарынан?
Рахмат. Менин жана акыркы чыккан китебим мен өзүмдө бул менден алсаңар болот. Эгер Ош шаарынын өзүнөн сүзбү, өзүнө барсаңыз, биз дагы быйыл жээмдиги жылы быйыл аракет кылабыз. Түштүк регионго дагы өзүбүздүн филиалыбызды ачалы деп атабыз. Жалал Абадка же Ошко ачабыз да, бир өзүнчө офис ачалы деп атабыз. Ошондо байланышып алсаңар болот. Аяка дагы экологиялык билим берүү бөлүмү болот. Анан ошолор аркылуу биз байланыш кылсак болот. Как раз мен да аспирантурада ошол теманы ушул боюнча окуп калып, сиздин статьяларыңызды окуп чыгып, анан асылкул бул кайсыл агай болду экен дедим эле. Кудайга шүгүр, тез арада эле сиз менен таанышып калдык. Рахмат агай. Биздин сайтта дагы мен жанагы статьяларыбыз бар, НАБУнун сайтында. Эгер ошол жактан дагы кээ бирөөнү алсаңар болот. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Берсеңиздер болот. Толкунбек, саламатсызбы? Мен Ат-Баш районунан чыгып атам. Ушу мектептер менен иштей тургандагы мектептерге ылайыктуу долбоорлор барбы? Азыркы учурда. Бизде жанагы Гүлзат, саламатсызбы? Биз экологиялык билим берүү бөлүмүбүз бардык мектептер менен иштешет. Анан дагы идеялар болсо, мүмкүн жанагы экологиялык билим берүү жылына дагы жаңы бир долбоорлорду кылсак болот. Бул боюнча билим берүү министрлигине да кат жазганбыз, чогуу иштешели деп. Билим берүү министрлиги менен биздин өзүбүздүн келишимибиз бар. 15-жыл түзсөк керек. Бул иштерди биз ушу мектептерге атайын арналган иш-чараларды аткарсак болот. Анан бизде жанагы бала бакча, мектеп, вуз, анан жергиликтүү калк менен иштегенге бул экологиялык билим берүү бөлүмүбүз ошого атайын тартылган да. Буга чейин да ошо критерий менен тандайсыңар силер. Мектептерди кандай же биз өзүбүз заявка берсек катыша алабызбы? Биз эми негизинен жаратылышты коргоо анан илбирсти коргоо боюнча негизги долбоор болгондуктан жана браконьерчилик көп болгон жерлерге. Бийик тоол ошол браконьерчилик көп күчөп турган, анан илбирстин ареалы болгон жерлерге биринчи критерий ошол да. Анан бирок жалпысынан ага токтолбойбуз, бирок биринчи кезекке ошону коебуз. Ошол жерге жаратылышты коргоо иштерин пропагандалоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш үчүн биринчи ошо жергиликтүү мугалимдер менен, жергиликтүү мектептер менен чогуу жаш муундарга ошол браконьер болбой эмтен тарбиялоо иштерин негизги максат кылып коебуз да. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Толкунбек агай. Мен суроо бере турган суроом мындайда, мына географтар 8 класста коргонуучу, өзгөчө корголчу жайлар, сейрек кездешүүчү, жоголуп бара жаткан жаныбарлар жөнүндө өтөбүз да. Сонда ошого окшогон сиздердин тартылган мындай видеолоруңуздарды сабактарга колдонуш үчүн мындай группага окшогон видеолоруңузду жүктөп турсаңыз сабакка колдонот элек. Өзгөчө сиздин сабагыңыз эми ошол сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана өсүмдүктөр жөнүндө болот экен да. Анан кийин ушул мына өтүп аткан сабагыңыз жумасына канча күн болот? Ошолор жөнүндө кабар берип койсоңуз, убакыты саатынан менен айтып койсоңуз жакшы болот эле. Кечикпей киребиз, мен дагы бир аз бүтөйүн деп калганда кирип калдым агай. Рахмат. Рахмат. Бул сабак баягы бир жолу бул ГЛОБ программасы менен эле уюштурулуп атат. Менден башка дагы башка адистер болот. Бул дайыма болчу менин сабагым эмес. Бул презентация катары болуп атат да. Сиз үчүн болсо биз жана ЛТР телепрограммасы менен, телевидение программасы менен атайын мектептер үчүн география боюнча диск
чыгарганбыз мектептер үчүн. Ошол жерде мен сабак өткөм, аны дискке жаздырып, анан ошону таркатканбыз. Бизде бар болуш керек, бизде болсо, бизге байланышсаңар беребиз. Диск катары чыкканда, андан тышкары жанагы менин китебимди алсаңар болот, мектепке колдонуш үчүн. Анан сабак, видео сабактар ошол атайын диск болуп чыккан. Жерде Зарина жүрөт окшойсуң, Зарина биздики сайтка чыкты эле, ошо Заринадан сурайлык. Бизге байланышсаңар аласыңар. Зарина бизде барбы? Да, я здесь, Толк Нускулович. Диск сайтка чыкты эле? Диск сайтка чыгарылган жок, потому что бул ЛТРдин собственность. Но у нас на офисте бар. Ошон үчүн байланыска чыксаңыз, мы обязательно вам предоставим и диски, и некоторые хорошие образовательные материалы тоже. Заринага байланышкыла, биздин сайт аркылуу контакттар бар. Рахмат, саламатсыздарбы? Агай, муну окуучулар үчүн эко билим жөнүндө вебинар уюштурсам, ушинтип окуучуларга где-то бир 15-20 минуттарыңызды бөлүп, ушинтип сабак өтүп бере аласызбы? Сабак учурунда. Убакытка карайлы, убактыбыз болсо өткөнгө мен даярмын. Болбосо, жанагындай айткан биздин экологиялык билим берүү бөлүмүбүз атайын барып, силерге бир убакыт белгилесеңер, барып өтүп берет. Биз заявка берип, мындай график түзүп алсак. Агай, кече күнү мен ушу сейрек кездешүүчү жаныбарлар жөнүндө сабак өтүп, анан кийин Илбирсти атса мынча миллион штраф деп ушинтип айтып аткам да. Анан бир окуучу айтып калды, бизде чүйдөн келген окуучу экен да. Эгерлерден уруксат кагазын алып аткандар болот деп. Анан жооп бере албай калдым, эмне дедим билбей, кандай деп айтсам болмок эле. Жок, бул Илбирсти атканга такыр болбойт, бул Кыргызстан эмес, бүт дүйнө жүзүндө атканга болбойт. Себеп дегенде бул дүйнөлүк кызыл китепке кирген жаныбар. Бул биринчи статуста турган, жанагы жоголуп бараткан жаныбарларга кирет дагы. Бул жерде эч качан уруксат болбош керек. Кыргызстандын шартында ал айып пул азыр 1,5 миллион сомду түзөт. Ошол 2013 жылы 500-гө көтөрткөнбүз, 500 миңге. Анан 2017 жылы бул айып пулду 1,5 миллионго чейин көтөрткөнбүз да. Ошондуктан окуучуларга айтыш керек, эч кандай уруксат болбойт. Ал жаңылыш маалымат да. Агай, саламатсызбы? Ушул Кыргызстан аймагында канча Илбирс бар азыркы учурда? Жалпы эле. Азыркы учурда эми жалпы маалымат бар, 300-350 деп айтып жүрүшөт. Бул жалпы бир мурунку методика менен саналган санды айтышат дагы. Азыр мен жана докладымда айтып кеттим. Биз ушул 2023 жылга чейин өзүнчө бир программа менен иштеп атабыз. Бизден тышкары дагы жараштык коргоо уюму, ушул жараштык коргоо мамлекеттик уюмдар менен чогуу Кыргызстанда Илбирстин санын аныктоо боюнча мониторинг иштер жүргүзүлүп атат да. Анан Кудай буйрса 2023 жылы ушул фото капкандардан алынган маалыматтардын негизинде мындай жаңы маалымат бере алабыз. Бирок азыркы учурда 350 деп мурунку маалыматтар менен жүрүшөт. Саламатсызбы? Агай, саламатсызбы? Мен жаңы видеодон жакшы түшүнбөй калдым, эмне болду? Баткен тарапта дагы Илбирс бар деп көрүнүп кетти, же ошону жөнүндө айтып кетсең? Ооба, туура эле. Биз ушул Илбирсти саноо боюнча азыркы айтып кеткен санак жүргүзүү боюнча Баткенден баштадык. Баткен областынан баштадык. Былтыр баштаганбыз. Кечир болот. Зарина эже, суроо берген Чолпон эже, суроо бергенден микрофон туруңуздарды өчүрүп салсаңыздар абдан шум болуп жатат. Рахмат. Түркістан тоо кыркасында ошол Илбирс саноо башталды былтыртан баштап. Анан жанагы Сарыккен, Сүрмө таш деген жараштык коргоо аймактарынын
тегерегинде Лейлек токой чарбасы менен чогуу биз ошол иштерди аткарып атабыз. Азыркы учурда ушул Түркстандан эми болжол менен азырынча биринчи маалыматта бир 25 илбирсти санадык. Анан дагы жаңы маалыматтарды алабыз жакында. Анан бара-бара идентификация кылгандан кийин так маалымат бере алабыз. Бирок ошол Баткенде илбирстер бар. Талас алатоосунда дагы агай? Я. Талас алатоосунда да барбы? Кайсы? Талас алатоосунда барбы? Таласта дагы бар, Таласта да бар. Каракол жактан Таластан жанагы Таластан илбирс Таласка чейин түшүп келбедиби? Микрофонуңузду өчүрө алсаңыздар угулбай калып атат. Зарина микрофонуңузду өчүрүп коюңузчу. Танымызбы агай? Агай. Мен суроо бере турган мындай болуп атат. Мен Ош областы Өзгөн районунан şu Özgön rayonuna dagы foto kapkanlar koyulganбы агай? Эгер коюлган болгон болсо Özgön rayonунан канча илбирс жолуккан аныкталган? Özgön rayonuna mына быйыл койдук, Кара Шорого койдук. Удай буюрса эмдиги жылы же ушул жайга чейин бир жаңы маалыматтарды алабыз. Кара Шорого чейин бардык. Андан ары дагы Каракулжага чейин барып, ошо жанагы Кулун атага чейин ошо улантабыз да андан ары. Саламатсызбы агай? Мен фото капкан коюп атканда агай. Фото капкан коюп атканда бизге окшогон географтар да барып кошулуп, кошо коюшуп, кандайдыр бир салым кошсок болобу ушу окшогон немелерге? Албетте биз жергиликтүү калк менен чогуу иштешип атабыз. Жанагы көбүнчө жана биз Кара Шоро жараш паркынын эгерлери менен чогуу иштешип атабыз да. Эгер кызыксаңар, убактыңыздар болсо, чогуу катышсаңар болот. Рахмат. Жаңы маалыматтарды чогуу алсак болот. Агай, саламатсызбы? Мен Ош областынан Кара Суу районунан сүйлөп атам. Бир жылы сиздер ошо Ала Тоо Кожоюн Илбирс деген долбоор иштеп чыккансыздар. Биз аябай активдүү катышып, сүйлөгүңүздөрдү, китебиңиздерди алганбыз. Быйылкы тоолор жылына карата дагы кандай иш-чараларды даярдап жатасыздар? Рахмат. Тоолор жылына көптөгөн иш-чаралар болуп атат. Азыр жаңы жыл башталып программаларды илеттеп атабыз, пландарга кирип атабыз. Биз жана реабилитациялык борборубузду ачабыз. Анан октябрь айында дагы илбирстин коргоо күнүн өткөрөбүз. Декабрь айында болсо ошол тоо күнү бар. Ошол күнү дагы ал боюнча дагы бир жаңы иш-чараларды аткарабыз. Андан тышкары дагы ай сайын негизи өткөрүп турабыз. Анан биз эгер ошол темага ылайык келсе, силер менен байланышабыз да. Саламатсызбы агай? Салам. Барды жаным. Ошондой иш-чараңыздарды эртеак айтып койсоңуздар, биз ошол кеч жууп калабыз да, активдүү катышууга аракет кылат болчубуз. Жыл сайын ошол Илбирс биздин мектеп үчүн аябай мындай окуучулар аябай кызыгат да, сүрөттөрдү тартып, ал жөнүндө макеттерин жасашып, ошол жаратылышты коргоо боюнча активдүү катышууга аракет кылабыз агай. Рахмат. Сиздер менен биз байланышканга дайым кызыктарбыз. Ошол биз эми кичинекей уюмбуз да, баягы баарына жетишпейбиз. Мен айтып кеткендей, түштүк регионго да бир жаңы филиалыбызды ачып алсак, түштүк регионду да камсыз кылабыз. Түндүктө болсо Каракожор өрөөнүндө жанагы борборубуз аркылуу кылсак болот. Бишкектин тегереги Чүй Таласка мына өзүбүздүн офисибиз бар. Кыскасы ар кай жакка ачканга аракет кылып атабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы агай? Саламатсызбы Толкун агай? Мен ишиңизге ийгилик каалайм. Анан мындай суроом бар да, ушу азыркыга чейинки изилдөөлөрүңүз боюнча Кыргызстандын кайсы аймагында илбирстер көбүрөөк жайгашкан?
азыркы эми изилдөө боюнча бул жыйынтыгы чыга элек, бирок биз негизинен илбирстер бул борбордук Тянь-Шань регионунда көбүрөөк кездешет да. Себеби ал жерге баягы адамдын буту азыраак барат дагы ошо илбирстин негизги ареалы болуп борбор Тянь-Шань эсептелет. Анан эми муну жанагы баардык изилдөө бүткөндөн кийин анан өзүнчө анализ кылып, картага түшүрүп, анан ошондо да тагыраак билинет. Саламатсызбы агай? Мен аксынан жазып сүйлөп жатам. Мынагы асары чек биосфералык бул таптан биз тарап өтө бийик эмес. Бул тоодон аюу келип калган да. Бул бир таап элдерге көйгөй кылып атат. Малдарын колууга мүмкүнчүлүк барбы? Бул биосфералык корктогуну кантип алып өтсө болот? Же элге атууга мүмкүндүк берген эмес да? Азыркы күндө бар да. Көз яратууда бул аюу кеткен эмес. Эми бул Тянь-Шань ак тырмактуу күрөң аюусу бул да кызыл китепке кирген, атууга болбойт. Анан ошол жерде аюуну коргоп калыш үчүн атайын ошол жанагы сары челек биосфералык коругу түзүлгөн. Ошол жерде коруктун эгерлери бул боюнча иш алып барыш керек да, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анан ошол жайыт маселеси дагы чоң маселе да. Ошол малчылар менен сүйлөшүү, эл менен сүйлөшүү, ошол аюу эгер чындап эле малга тийип атса, малды коркунуч алып кетип атса, кандайдыр бир иш-чараларды көрүш керек да. Аны эми бирок бул кызыл китепке кирген жаныбар, аны атууга дагы, кармоого дагы уруксат жок да азыркы учурда. Рахмат. Алло. Менин бир суроом бар эле да. Сиздерде ушул жоголуп бара жаткан жаныбарлар, өсүмдүктөр боюнча Кыргызстан боюнча негизи эле карталар бар дагы, ошол карталарды кантип алсак болот? Бизде карта аябай тартыштайт. Негизи Кыргызстандын физикалык картасын деле чамдап табасың да, дайым эмесчи? Бул жаныбарлардын сейрек кездешүү жаныбарлар боюнча эми бир кайсы жыл эле 2000-жыл 2005-жылдары бир прогондун бир өзүнчө Батыш Тянь-Шань деген долбоор болгон. Ошондо ушул карта түзүү иштери да жүргүзүлгөн, атлас түзүлгөн да. Эми ал ишти улантыш керек болчу. Картаны ошол эми анын дагы саны чыккан экземплярлары аз болуп калган. Ал ошол ишти жалпы мектеп окуучуларына, мектеп үчүн өзүнчө окуу куралы катары чыгарыш бул азыркы эми финансылык маселелерге келип эле такалат экен. Бир Германиядан бир проект келди эле илгери. Ушу Кыргызстандын мектептерине атайын Кыргызстандын картасын түзүп берүү боюнча. Бул боюнча ушу министрликтен да кат алганбыз. Аны аткаруу боюнча бирок ошол Германиядан финансы каражаты табылбай калган, токтоп калган. Бирок ал иш ушул даяр болуп турат. Мүмкүн спонсорлор табылып калса, ушул ишти алып кетебиз. Саламатсызбы, Талкмай агай. Фото капкандардын негизи ушул агылыштан сырткарыда кайсы жаныбарларга коюлат? Анан мына бул эжеке жогоркудагы дагы айтып калды, ушул Кыргызстандын картасы мектеп курсунда окулуп атканда ошо саясий картасы менен физикалык картасы бар да. Андан сырткары ошол топурактын, өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын сейрек кездешүүчү өсүмдүк менен жаныбарлардын кайсы жерлерде таркалганы, климатынын карталары, ошолор чыгарылса аябай жакшы болмок. Ошол жакшы болот да. Сиз эже көтөргөн маселе дагычы. Илбирстен тышкары негизги Илбирске коюлат фото капкандар. Ошону таң сактайлы. Бирок ошону менен эле баягы Илбирстин ареалында жүргөн жалпы башка жаныбарларда биз чогуу санай беребиз.
бирок атайын бул жаныбарга деп эмес, Илбирске коюлган жерде ошол түшкөн жаныбарлар дагы санакка катталат да. Анан мындан тышкары биздин жанагы браконьерликке каршы тобубуз бар, алар да фото капкандарды коет браконьерлерге каршы. Ошол учурда дагы башка жаныбарлар түшүп калат. Мына ошол маалыматтын баарын чогултабыз биз. Карта боюнча картаны түзүү өтө татаал маселе. Азыркы учурда бул боюнча бир мамлекеттик же болбосо өзүнчө болуш керек да, өзүнчө проект болуш керек бул боюнча. Айтқан себеби агай Туркунбек агай. Башка мамлекеттерден улуп келген кээ бирки жаныбарлар бар да, ошолор дагы катталып калат. Ошолор дагы ошондой коргоого алынабы сонда? Албетте. Эми жалпы жанагы кызыл китепке кирген сейреттешүүчү жаныбардын баары коргоого алынат. Ал өзүнүн статусу болот кызыл китепке. Мүмкүн Казакстандын өзүнчө кызыл китеби бар. Кыргызстандыкы, Өзбекстандыкы, Тажикстан, Кытайдыкы. Ал бул жерде транс чегаралык иш-аракеттер жүргүзүлүп атат да. Бизде жанагы айтып аткан 12 мамлекет атайын ушул Илбирсти коргоп калуу үчүн дагы түзүлгөн өзүнчө секретариат ачылган. Ошонун негизинде биздин ал мамлекеттерге ошол биздин кошуна мамлекеттер дагы түздөн түз тийиштүү. Ишиңизге ийгилик. Анан ошону менен бирге эле сунуш катары айткым келип атат. Ушул набу уюмуңуздарбы же болбосо ичиндеги ошол экологиялык билим берүү бөлүмүңүздөр аркылуубу семинарларды, онлайн семинарларды уюштуруп, сертификаттарды алсак болобу, ошол боюнча экологиялык билимдерди алып. Себеби сертификаттар азыр бизге аябай керек да, аттестацияларда, башкаларда. Негизи өзүбүз деле биз студенттерге, окуучуларга билим беребиз. Ошол кошумча дагы аябай жакшы сиздерден билимдерди алып, анан сертификаттарды алсак болот. Бул боюнча эми Мурат Аалы экөөбүз дагы сүйлөшөлү. Мүмкүн бир эле жолу ушундай презентация кылбай, мен эле эмес, менин да кызматкерлерим силер менен иштешсин. Атайын ушундай сабактарды, ушундай семинарларды колдон келсем, бул жакшы нерсе экен. Техникалык жактан баардыгыңар ар кайсы региондон катышып атасыңар. Мен ошого туура баа берип атам. Анан бул боюнча мындай бир өзүнчө иш-аракеттер жазайын да, программа түзүп, силер менен чогуу кызыккан өзүңөрдүн темаңар боюнча бир теманы коюп, анан семинар өткөрөлүк, экологиялык билим берүүгө ошо такап туруп. Анан эгер сертификат бизден сертификат керек болсо, ошо катышкандарга, активдүү катышкандарга сертификат берели. Эгер биздики силерге жардам берет болсо. Экологиядагы өсүмдүктөр боюнча берейин дедим эле. Талаа түстөгү жер кыртышы бузулуп атат да. Анан ошодо өсүмдүктөрдүн кандай экологияда алынган өсүмдүктөр боюнча дагы кеңири маалымат берип кетсеңиз. Өсүмдүктөр боюнча бул эме мына быйыл бир жакшы мындай таркатуучу материал катары бир календарь чыгаралы деп атабыз. Кызыл китепке кирген 12 өсүмдүктү кийирип, ар бир айга бирден өсүмдүктүн сүрөтү менен ошонун баягы эмеси менен кенен түшүндүрүү менен бир календарь чыгарып, анан силерге таратсакпы деген ой бар да. Муну эми жыл сайын чыгарып турсакпы деген ойлор болуп атат. Анан ошол жерде жана кызыл китепке кирген, анан кызыл китептеги өсүмдүктөр түгөнгөн учурда дагы эле башка өсүмдүктөр менен ошол маалымат каражаты катары чыгарсакпы деген ойлор бар. Эң сонун агай ийгилик, рахмат. Бек саламатсыңбы? Бул жерде сени баарлашып жүрүшүп отурган таныштар, бул жерде курсташтарда отурат. Жүргөнү бар сүйүш деген бул бирден ишке ийгилик дайыма. Бул
Анан кийин 2016 бери конкурстар жарыяланып, birlikte ошо сельскохозяйственный жаныбарлардын маалыматтарды берип жаткан болчу элем го. Жакшы булбай атат. Окуучулар мемлекеттик классташып газетасына дагы жакшы маалыматтарды берип конкурстар уюштурсам. Мага жакшы булбай калды. Толкунбек агай, мен түшүнгөнүмө караганда сизге каалоо тилектерди айтып атат. Андан сырткары конкурстарды окуучулардын арасында көбүрөөк уюштурсаңар деп акыр жагында ошо суранды. Мен ошону түшүнүп калдым. Албетте, бул мына былтыр кыргыз тил комиссиясы менен ушу кыргыз тили боюнча жазган ушундай эмгектерди атайын конкурс кылып жарыяладык. Илбирис жалпы эле ошо 5 топко бөлүп, андайларды биз мындан арда жарыялап туралы деп атабыз. Мектептердин арасында жалпы эле студент ушундай бир жарачты коргоого арнап чыгарып турабыз. Ушундай жаңылыктардан агай саламатсызбы? Долбоорлорду ишке ашыруу үчүн айыр айыл өкмөттөрдө мемелер бар го, жанагы лесхоздор бар. Ошолор менен көп дарактарды көп тигилген экологияны коргош үчүн жаратылышта өсүмдүктөрдү коргош үчүн эме кызыктырды эле да. Долбоор ишке ашырылса, биздер жергиликтүү эрлерге жеткирилсе ушундай нерселер. Жаныбарлардан да өсүмдүктөр өтө мемеге кетип атат да. Артка кетип атат. Экологиядагы мемелер жаратылыштагы өсүмдүктөрдүн кетип атат. Ошол боюнча кандай долбоорлорду көрөсүздөр? Агай саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Угуп атам. Агай, ошол окуучулар арасында өткөрө турган конкурстарыңыздар жөнүндө биз кайсыл жерлерде маалымат алсак болот? Мисалы үчүн мен бул мындай ушундай семинарга биринчи жолу катышып атам да. Анан буга чейин уккан эмесмин да, ушундай эме бар экен, уюм бар экенин дагы. Албетте ишиңиздерге ийгилик каалайм. Чынден соолук. Андан мынабу жаңгак мөбө жемиш токойлору жөнүндө кандай иштерди жасап жатасыздар? Ушул жөнүндө да маалымат берип койсоңуз. Рахмат. Конкурстар дагы уюштурулат. Биздин сайт бар, Nabu.kg деген. Ошондон дагы ошол дайыма кандай конкурс, кандай жарыя болсо ошол жерге сөзсүз чыгат. Мындан тышкары Facebook'та дагы бар, Instagram'да да бар, ошол социалдык топчолордо дайыма чыгып турабыз. Nabu десеңер эле чыгат. Анан тиги жаңгак токойлор боюнча бул жанагы Volkswagen фондунун проекциясы аткарылган. Эми биз ушул түштүккө өзүнчө филиалыбызды ачып, анан ошол жаңгак токойлору боюнча жалпы эле түштүк регион боюнча да иш-чараларды алып баралы деген ойлорубуз бар. Бул эми жакынкы арадагы биздин пландарыбыз. Саламатсыңарбы, Толкунбек агай, Мураталы агай, жакшысыздарбы? Сиздерди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Мен дагы ошол сиздердин университетте, ошол экология факультетинде окугам, сиздерден сабак алгам. Толкунбек агай, сиз дагы өзүңүз өткөнсүз, Мураталы агай дагы өзү өткөн. Азыр сиздерди көрүп аябай сүйүнүп жатам. Аябагандай кызыктуу материалдарды алдык. Аябагандай көптөгөн сонун сөздөр болду дегендей. Ишиңиздерге ийгилик, дагы эле ушундай видеолорду көптөгөн көрүп, сиздердин сабакка катышып турам деген ойдомун. Чоң рахмат Зали. Рахмат. Ишине ийгилик сага дагы. Дагы сурооңуздар барбы? Төлөгөн агай, экрандан чыгып коесузбу? Дагы сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Так, суроолор. Толкунбек агай, дагы бир суроо. Бул Кыргызстандагы ошол кызыл китекке алынган өсүмдүктөр жана жаныбарлардан сырткары дагы дүйнөлүк масштабтагы ушундай видео слайдтарды жана башкаларды дагы ушул семинардын ичинде өтөсүздөр да агай. Биз эми баягы Кыргызстандагы көйгөйлөрдү козгоп, Кыргызстандын
көйгөйүн чечүү маселесин койгонбуз. Биздин дүйнөлүк иштер боюнча биздин Берлинде өзүбүздүн негизги кеңсебиз бар. Жалпы ошо Африка өлкөлөрү боюнча СНГнын кээ бир мамлекеттеринде ошол набунун өзүнчө дагы долбоорлору бар. Алар боюнча башка дагы мындай башка тематикада дагы ошол өсүмдүктү коргоо, жаныбарды коргоо боюнча башка иштер биздин Берлиндеги башкы кеңсебиз аркылуу аткарылат. Анан мына сиздердин ушу НАБУ деген ушу уюмга мүчө болуп катталам дей турган болсо, агай, кандай кылып катталсак болот? Иштешем сиздер менен жардам колун созом дегендер болсо. Биз менен жана партнердук негизде иштешсеңер болот. Биздики Кыргызстанда филиал катары ушул НАБУнун иш-чараларын Кыргызстандын көйгөйүн чечүү үчүн түзүлгөн. Анан биз баарына ачыкпыз. Чогуу мындай идеялар болсо, чогуу иштеше беребиз. Рахмат агай. Агай, сиз жанагы сайттан алсаңар болот дедиңиз го, жана китептерди, дисктердичи. Ошол сайттан биз ала турган болсок электронный вариантында алабыз да? Ооба, сайтта электронный болот. Ошол жерде ачып көрсөңөр өзүңөргө ылайыкталганын алсаңар болот да, бар болсо. Так, анда сурооңуздар барбы? Акыркы бир суроо кылып, анан мүмкүн жыйынтыктасак. Кандай дейсиздер? Суроо жок болсо? Менде дагы ушул вебинарлардын парадын уюштуруп, анан географтардын ассоциациясын түзүп койсо болобу? Мындан кийин дагы семинарларды өтүп турасыздарбы? Ошол кандай болот? Урматтуу коллегалар, бул акыркы суроого мен жооп берип коеюн. Бул албетте мен жана эң башында айткандай бир гана жеке семинар дегенибиз, мына жеке адам менен таанышуу болду да бүгүн. Мына Толкунбек агай менен жана анын ишмердүүлүгү менен. Келечекте кийинки адам, андан кийинки адам болуп биз улантып кете беребиз. Мен бүгүн абдан кубанычта болуп турам, себеби дегенде НАБУ жөнүндө абдан көп угуп, Толкунбек агайдын макалаларын, китептерин окуп, бирок өзүн көрө элек адамдар дагы бар экен. Бул абдан чоң мындай байланыш болуш керек да. Ушул жагынан биз мындай иш-чараларды уланта беребиз. Бул жерде Төлөгөн деген агай суроо бере албай атат окшойт жанаттан бери. Аксакал агай экен, сурооңуз барбы? Бере албайтам. Суроо берсеңиз. Бере албайтам мен. Жок, угуп атабыз. Угатасыздарбы? Мен Каракулжадан болом. Каракулжадан. Угатасыздарбы? Угуп атабыз. Төлөгөн агай, угуп атабыз, суроо беребиз. Мен мына коруктар боюнча суроо берейин дедим эле. Мына биздин Каракулжада Кулун ата коргу бар. 2005-жылы түзүлгөн. Ушул ар бир коруктун карталарын чыгарып, сиздерге мүмкүн болсо, анан ошо корукта жашаган жаныбарлардын, өскөн өсүмдүктөрдүн, анан жанакы ошо корукта жайлашкан тоолордун аттары боюнча бир карта чыгарып берсеңиздер, бул мектептер үчүн аябай жакшы болот эле да. Мен Эшманбеттин мектебинде иштейм, Каракулжада орус мектебинде. Ушулар боюнча бир жардам берсеңиздер, же болбосо сиздер менен кандай байланышсам болот? Ушул менин суроолорум. Рахмат Төлөгөн агай. Каракулжага барып, 17-жылы барып, ушул атайын жана китепти жазганда дагы барып кеткем. Кулун ата коргунун офисине чейин барганбыз. Асан агай беле ошол Боронбай, Асан Боронбай. Ал киши жок болуп калып, анан жок бар азыр. Ошо мен барган учурда жок болуп калды дейм да. Анан бирок ал киши менен байланыш бар. Ал да кел биздин Кулун атаны изилдеп бер деп атат. Планыбызда ушул быйыл күзгүгө койгонбуз Кулун атаны. Кудай буюрса күзүндө барабыз сиздерге.
Биздин балдар барат, мен бара албай калсам сизге атайын жолук дейин. Ишмамбетов, Каракулжа айылдын өзүндөсүзбү? Центрде жалгыз орус мектеп. Анда мен аз жазып коеюн. Сизге барат, анан Кулун атаны изилдейбиз. Ошондо жана биздин фото капкандардан алынган материалдар болот. Кулун ата коргунун эгерлери менен ошол кызматкерлери менен ошол материалды чогуу идентификациялап, изилдеп, анализдеп, анан кийин ошол бир материал болгондо анан бара-бара ошо картасын, анан баардык бүткөндөн кийин ушул бир жаңы материалдар чыга баштайт. Жардам болот сизге. Рахмат сиздерге. Мына ушул эми азыркы мезгилде бизде экология өтө курч болуп атпайбы? Ушул экология проблемалары боюнча бир китептерди чыгарып, ушу экологияны, жаратылышты коргоодо биз балдарга кандай талим беребиз? Ушу жөнүндө бир нуска, бир китептер чыкса деген оюмда. Кыргызстан бул өзү бир Кудай Таала берген бир уникальный жакшы жерде жайгашкан да. Ошолорду биз айтып, бир окуштарга бир чыгарып бере турган бир сиздерден жардам алсак, бул жакшы болот эле да. Агай. Албетте, тиги жана айтып атпайбыз, эмдиги жылкы 2023 жылды биз аракет кылабыз, эми ал мамлекеттин деңгээлде чечилет. Экологиялык билим берүү жылы деп белгилейли деген бир сунушту кийирсекпи деп атабыз. Эми ал баягы биздин жетекчилик аркылуу кат жазылып, анан ал кандай кабылданат көрөбүз. Бирок ошондой биздин оюбуз бар да. Эгер ошол жыл ошондой болуп кетсе, анда жаңы долбоорлор болуп, ошондой жана ар кандай мектепке таркатуучу материалдар, китептер дагы чыгып, өзүнчө ошол мектепке пайдасын тийгизет деген ойдо болуп атабыз. Эгерде сиздер 2023 жылы ушундай экологияны коргоодо жыл деп белгилесеңиз, биз жалпы Кыргызстанда эмгектенген географ мугалимдер сиздерди колдойбуз. Кудай кааласа. Рахмат. Бул керектүү болгондо ошол мына биз быйыл баштадык, жанагындай бир жаңы мектеп үчүн кээ бир материалдар чыгаралы деген ойлорубуз бар. Айтып аткан экологиялык календарды, анан бир жаңы бир азыр жазып атабыз, макал лакаптарды, жанагы жаратышка арналган макал лакаптар боюнча да бир китеп чыгаралы деп атабыз. Жаныбарлар жөнүндө, өсүмдүктөр жөнүндө, үй жаныбарлары, жалпы эле жаратылыш боюнча кыргыз элинин макал лакаптарын чыгарып, ошонун сүрөт катары чыгарып, жаш балдарга макалдын, лакаптын мааниси кандай болот, ошону түшүндүрүп, анан бала дагы макал лакаптан өзүнчө тарбия, жаратылышты коргоого дагы өзүнчө бир үндөө катары чыгарсакпы деген оюбуз болуп атат. Аны баары чыкса сиздерге таратабыз. Эгерде бир мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошого наглядный пособияларды бир жардам берсеңиздер аябай жакшы болот эле. Эми тоолуу район, өзүңүздөр билесиздер, Каракулжа району аябай тоолуу район. Алай через алай Куктай менен чектешпиз. Бизге анча-мынча нерселер келбейт, жетишпейт. Жана Кыргызстандын, жана эжекелер айтып кетти, Кыргызстандын физикалык картасы бизге аябай керек. Себеби өзүңдүн крайыңды таанып туруп, анан башка крайга өтүү деген бул Берг деген улуу географ айтканда, ошон үчүн крайды тааныш үчүн бизге карта керек, наглядный пособие керек. Баягы кыргызда макал бар. 1000 жолу кучакты көзү менен бир жолу көргөн нерсе баланын акыл эсинде көп сакталат да. Ушундай нерселерден сиздер жардам берсеңиздер, жалпы географтардын атынан сиздерге алкыш айтат элек. Рахмат. Быйыл эгер сиз жака барып калса, мен жана мониторинг бөлүмүнө болушунча бизде болгон материалдардан берип жиберем. Биз баягы болгон жерге жеткиргенге аракет кылабыз. Бирок баягы кээ бир убакыттын тардыгы, техникалык себептерге карата баарыңашка жетпей атпайбыз. Анан колдон келишинче биздин чыгарган материалдын баары ошо сиздер үчүн да көбүнчө. А сиздер баягы элге, жаш муундарга тарбия берүүгө силердин гана эң чоң биз үчүн да колдооңуздар керек болуп атат да ошол учурда. Биз сиздерди колдойбуз.
Kolдойбуз сиздерди ага, биз сөзсүз колдойбуз. Эгер деле 2023-жылы ушул Кыргызстандын экологиясын коргоо деген жыл аталып калса, айтып атпаймынбы, жалпы Кыргызстандын географтарын үндөөгө аракет кылам мен, Кудай кааласын. Рахмат. Агай ошол баягы жоголуп бара жаткан өсүмдүктөр деген календарь чыгарабыз деп атасыздар го, ошол календарды жоголуп бараткан жаныбарларды деле кошуп чыгарып, анан ушу Кыргызстан боюнча таркатканга аракет кылыңыздарчы, биз да ошону алайлы, окуучуларга көрсөтүп, кичине болсо ооба, экологиядан коркуп баардыгыбыз ошону колдойбуз агай. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Биринчи өсүмдүктөрдөн баштайбыз, анан жаныбарларга өтөбүз, ушинтип көбөйтө беребиз бара-бара. Рахмат агай, менин дагы бир суроом бар да. Мына биз географтардын эң бир көйгөйлүү маселебиз, азыр карта деп атабыз. Картанын топтому атлас. Ушул Кыргызстандын атласы мындай көңүлгө төп келбейт да. Ошону географтар кайрадан иштеп чыгайлы деп көптөн бери ойлонуп жүрөбүз. Ушул жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн картасы ушу контур картага түшүрүп иштесе, балдар аябай жакшы түшүнүшөт эле. Ушу атласты иштеп чыгууну да ушул сиздер бир караштырып койсоңуздар, жаңы окуу жылына атласты иштеп чыксак деп ойлодум эле. Бул эми атлас негизи көп татаал нерсе. Кыргызстандын атласы бул билеген бир чоң институт, академия, илимдер академиясы изилдеп чыкканда, муну ошону түзгөн убагында. Биздин агайларыбыз, Өмүрзаков агайды билесиздер, ошол башында туруп, ошолор чогулуп тургандан жакшы бул Кыргыз СССРнын атласы түзүлгөн да. Эми ошонун негизинде кийин дагы мынакей өзүңөр билесиңер Көбөгөн Атышев деген агайыңар бар, географ. Ал дагы ушул атластын социалдык экономикалык бөлүгүн түзөм деп бир чоң аракет кылган. Ошол жагы да баягы финансыга келип такалса керек. Анан муну түзгөндөн кийин ошол ар бир атласка жанагы жаныбарлардын жолсу зоогеографиялык картасы, жолсу жанагы геоботаникалык карталар ушунун баары киргизилген да. Анан муну эми өзүнчө тематикага катары чыгарыш бул көп убакыттан каражатты талап кылат да. Бирок ошого карабастан бир кичинеден мындай өзүбүздүн алыбызга келгендей кылып, биз дагы эми бул аяк башыбызды жыйып алгандан мүмкүн сиздердин айткан оюңуздарды эске алалы дагы ошого мүмкүн аракет кылабыз биз дагы. Рахмат агай. Урматтуу коллегалар, анда сиздер сурооңуздардын аягына чыгып калдыңыздар окшойт. Мен сиздердин ошо суроолоруңарды карап отуруп, мындай кыскача бир 4-5 пункт жазып койдум. Ошо 1-2 мүнөттүн ичинде мындай компоновать этип жыйынтыктап койсом, мисалы жана көпчүлүгүңүздөр сурадыңыздар, Набунун чыккан материалдары жөнүндө. Муну мен дагы Набуга барып, кандай материалдар бар экен, кайсылары PDF форматында, кайсылары кагаз түрүндө чыккан, керек болсо ошолордун баардыгын списогун түзүп туруп, сиздерге менде баардыгыңыздардын ар бир райондун географтарынын группаларында бармын. Ошолор аркылуу болсо дагы мен сиздерге тараттырып берсем болот. Толкунбек агай айткандай, ар бир чыккан эмгек Кыргызстандын ар бир булуң бурчуна жетсе, бул абдан жакшы нерсе да. Бул жагын Толкунбек байке менен чогуу мен уюштурганга жардам берем, материалды таратуу боюнча. Андан кийин Төлөгөн агай, микрофонуңузду өчүрүп койсоңуз. Андан кийин могу жаратылыш долбоорлору жөнүндө дагы бир эжеке сурады. Албетте Толкунбек агай Набунун командасы менен аткарып жаткан долбоорлорун айтып кетти. Мурда аткарылгандарын, азыр аткарып жаткандарын. Мен ушул жерден сиздерге бир сунуш бергим келет да. Албетте Кыргызстанда канча айыл бар, канча мугалим бар. Ар бир мектепке жетиш чындыгында кыйын. Жана башында да кыска айтып кетпедимби? Мүмкүн бир райондун географтары же болбосо областтын географтары биригип
ошол райондо кандай биринчи орунда турган экологиялык көйгөйлөр, деги эле жаратылышка байланышкан кандай суроолор бар, ошолорду өзүңөр талкуулап, андан кийин давайте керек болсо жергиликтүү администрациядан, облустан же болбосо акимияттан дагы кошумча каражат сурасак болот. Эгерде биз ошону доказать этсек, вот биздин райондо момундай көйгөй бар, ошону алдын ала чечип калышыбыз керек десе, мүмкүн жарым-жартылай болсо дагы финансылык жагын жардам бериши мүмкүн. Же болбосо биз дагы сырт жака кайрылышыбыз мүмкүн. Чогуу биргелешкен долбоорду жазып туруп. Бул жерде ушул жагынан дагы иш-чараларды өзүңүздөр дагы кызыгып, талкуулап, анан сунуш кылсаңыздар, бул абдан жакшы болот да эки тараптан. Менин сунушум ушундай. Андан кийин жана онлайн сабак курстар болобу деп дагы бир 2-3 агай эжелер сурадыңыздар. Набуда экология боюнча өзүнчө отдели бар. Толкунбек агай өзү болбосо дагы конкреттүү тема боюнча керек болсо барып туруп мектебиңерге өтүп беребиз деп атат. Барып өтүп берет өзүлөрүнүн каражаты менен. Же болбосо онлайн уюштурсаңар дагы аны алдын ала байланышып туруп сурансаңар, бул нерселерди чечип алса оңой эле болот. Андан кийин жана семинар боюнча дагы көп сурадыңар, курс уюштуруу, Айжаркын эжеке сурады окшойт. Муну дагы биз ошо Набу, Глоб, керек болсо Бишкектеги башка географтарды, күчтүү адистерди дагы ушул Набуга чакырып туруп, чогуу бир курс уюштуруп, жалпы деңгээлди көтөргөндүн үстүндө иштесек болот. Андан кийин жана Набуга кантип катталсак болот деп бир агай суроо бербедиби? Бул жерде катталып коюш проблема эмес. Бирок катталбаса дагы ар бир адам менен иштешкенге Набу дайыма ачык. Каалаган сурооңуздарды берсеңиздер, каалаган сунушуңуздарды берсеңиздер, чогуу иш-чараларды жүргүзүүгө толук мүмкүн. Биздин негизги могу уюштуруп аткан максатыбыз ушул да. Келечекте биргелешип чогуу иштейлик. Мына жаратылыш негизи адам баласына каршы согушту ачык жарыялады. Климат өзгөрүп атат, кургакчылык, суу тартыш, анын артында мына саясий нерселер көтөрүлүп атат. Ушунун баардыгын географтар жөн эле сабак берип коюп жүрө бербестен, өзүбүздүн деңгээлибизде суроолорду талкуулап, мына Толкунбек агай сыяктуу көрүнүктүү окумуштуулар менен талкуулап, коңгуроону чогуу каксак, бул жеңилирээк болот да. Менин келечектеги мындайча айтканда мечтам дагы ушул. Анда сиздердин баардыгыңыздарга активдүү катышып бергендигиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Өзгөчө дайыр жолу Толкунбек агай мына саат 10 болоюн деп калды. Жумушуңузда отурасыз. Көптөгөн маалыматтарды бердиңиз. Сиздин ишиңизге чоң ийгиликтерди каалайбыз. Анан мугалимдердин атынан дагы мен дагы сурансам болот. Келечекте ар кандай ошо сунуштар, суроо талап болсо, ушундай убактыңызды аябай келечекте тыгыз иштешели деген каалоо тилекти айтып, анан жыйынтыктасак болот. Анда суроо жоопторуңуздар болсо, жакшы эс алыңыздар. Бир сөз айтыңыздар. Бир сөз айтыңыздар. Төлөгөн агай, айтсаңыз болот. Толкунбек агай, сизге рахмат. Ушундай жакшы нерселерди бизге айтып берген үчүн. Жана сиз айткан нерселердин баары жок ишке ашып калса, аябай жакшы болот. Биз сиздерди аябай колдойбуз. Дагы бир жолу Кара-Кулжа, Ош областынын географтарынын атынан сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ден соолук каалайбыз сиздерге. Рахмат. Акылбек эже. Мурат агы, мен сөз бересиңби? Угатам Акылбек эже, сүйлөңүз. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мына бүгүнкү күндөн пайдаланып мен бир аз туура эмес жерде болуп калдым. Ошончо дагы болушунча аракет кылдым. Анча нерсени укпай калдым, бирок ошончо дагы мынакей
мен өзім Зулуш Акылай Токтуралиевна мектепте дагы мугалиммин, орто кесиптик билим берүүдө дагы, жогорку окуу жайда дагы мугалимдердин билимин өркүндөтүү институтунда да сабагым бар. 32 жылдык мугалим катары, географ катары. Айтып койгум келип атат, себеби дегенде географиянын ар бир темасында экологиялык билим берүү бул эң бир актуалдуу маселелердин бири, ар бир темада бар, ар бир баскан сүйлөгөн сөзүбүздө бар. Ошондуктан мен экологиялык билим берүү бул азыркы күндө деле байыртадан бери эле эң актуалдуу болгондуктан мына эң сонун семинарларды өткөрүп атасыңар. Экологиялык билим берүүнүн мен 3-чү семинарына катышып атам. Картографиялык дагы, анан мен айтайын дегеним, ар бир мугалим, географтар бул биздеги актуалдуу маселе өтө көп болгондуктан мына ушундай семинарларда жаңы максаттарды коюп, жаңы идеяларды ишке ашырып, чоң сиздер айткандай проекттер ишке ашат деген үмүттөмүн. Сиздерге чоң рахмат. Мен чындыгында сиздер айткандай мына география окутуудагы экологиялык билим берүүнүн артыкчылыктары деген макалаларды көп жазганбыз. Мына ушулар ошондой бир сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Анан кийинки сабактарыңыздарда дагы чоң мындай бир ачылыш, жаңы идеялар жаралышына тилектешмин. Сиздерге ийгилик. Чоң рахмат, Акылбек эже. Анда Толкунбек агай, мүмкүн жыйынтыктоочу кыска сөзүңүз болсо, сизди угуп анан жыйынтыктап койсок. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушундай бир жакшы, сиздердин дагы жакшы ойлор, тилегиңер бар экен. Кээ бир биз билбеген маселелер бар экен, көйгөйлөр бар экен. Ошону чогуу чечкенге аракет кылалык. Баарына биз жетишкенге аракет кылабыз. Быйыл өзүнчө коюлган пландарыбыз бар, графиктерибиз бар. Анан силердин оюңарды ушул дагы кийинки иштерге колдонуп, силер менен чогуу иштешкенге биз мындай аракет кылабыз. Колдон келишинче баардык регионго жеткенге аракет кылабыз. Анан баарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ушундай бир татаал жумуштар кылып келатасыңар. Ошол айыл дагы жаш муундарга тарбия берүү, экологиялык билим берүү, жаратылышты коргоо, география предметинин өнүгүшүнө чоң салымыңарды кошконуңуздарга сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик, аман болуңуздар. Рахмат сизге дагы. Чоң рахмат, урматтуу коллегалар. Саламатта калыңыздар, жакшы эс алыңыздар. Толкунбек агай, сизге чоң рахмат. Рахмат.